Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Бүгүнкү тема дүйнөлүк ошо электроэнергияга суроо талап. Геосаясий чыңалууну бул нерсе жаратып жатат. Мисалы үчүн Трамп менен Путин 2 саат 28 мүнөт сүйлөштү деп атышат. Эмне жөнүндө сүйлөшкөнү көп нерсеси сыртка чыккан жок, бирок ошо менен бирге мисалы үчүн туткундарды бошотуу боюнча келишим болду, энергетикалык инфраструктурага сокпоо боюнча келишим болду. Келишимди замат эле эки өлкө тең бузду. Мисалы үчүн Украина НПЗны сагып атат, Орусияда дагы эле. Ал эми Орусия болсо энергетикалык инфраструктурага аттык элек, бирок токтотуп салдык деп коюп атат. 100дөн ашык дронду атты, 107 дрон, 7 дрон ошол энергетикалык инфраструктурага жетпей койду, өзүбүз аны согуп түшүрдүк деп атышат. Бирок калган дрондор каяка барганын айтышкан жок да. Аны Венс ошо өзү мына жактап атышат. Венстер ошо Америка Штаттарынын расмий өкүлдөрү. Бирок Зеленский менен Трамп сүйлөшүштү. Зеленский баягы өзүнүн пикирлерин айтты сүйлөшүүлөр боюнча. Трамп эмне боюнча сүйлөшүүлөр өткөнү Путин менен ошону Зеленскийге жеткирди. Анан дагы бир сунуш кылды да ошо Зеленскийге. Запорож АЭСти бизге бербейсиңби? Америка Штаттары аны ээлик кылсын, толугу менен бизге өткөрүп бер дейт Америка Штаттарына. Биз аны башкарып берели, ошондо Путин аны эч качан жардырбайт, урбайт деген сунуш кылды да. Запорож АЭС 40 миллиард киловатт саат жылына өндүрөт. Мисалы үчүн биздин бүт ГЭСтерибиз жыл сайын 15 миллиард киловатт саат ошо өндүрөт да жылга. Бизде дагы дефицит бар, кышында бир 2 миллиард киловатт саат жетпей калат. АЭС болсо 42 миллиард да. Запорож АЭС. Эмнеге ушундай суроо талап? Албетте, ар бир маалымат текшерилиш керек. Кошумча булактар видеосунда бар, текшерип алгыла. Анткени мындай түз эч кимге эч качан ишенбей, факт чек кылып койсоңуздар аябай жакшы болот да. Запорож АЭС бул эми бир нече комплекс. Ал чыгарган электроэнергиясы толугу менен ошо батыш өлкөлөр сатып алгысы бар. Батыш өлкөлөр Кытайдын компартиясы триллионго чукул ошо жасалма интеллект менен роботторго ыргытты. Америка Штаттары дагы ошол Трамп президент болор менен 500 миллион ошол ыргытты инвестиция жасалма интеллектке. Кошумча ошол электричество керек деп Сэм Альтман чыгып баштады да. Ошо дүйнөдөгү суроо талаптын мисалы үчүн карасак, так ошол жасалма интеллект сервер дата центрлерге керек, жана дата центрлерден тышкары ошо кайра электромобилдерге жана ошо роботторго керек болуп калчу ресурс болуп калат да электроэнергия. Мисалы үчүн жасалма интеллект канча энергияны жылына жейт да. 2022 жылдагы маалымат боюнча ошол кээ бир мисалы үчүн дата центрлер 240-340 тераватт электроэнергиясын керектеген дейт. Бул дүйнөнүн керектөөсүнүн 1,3% болуп калат да. 24 жылы бул көрсөткүч 400-500 тераваттка чейин жетиши мүмкүн деп айтып атышат. Ошол жасалма интеллект маалымат болборлору энергия керектөөсү 20-30% түзөт дейт. Ошо жалпы 400-500 тераваттан да 25 жылга чейин 40-50% түзүп калат дейт. Ошо дүйнөлүк электроэнергиянын керектөөчүнү боюнча жасалма интеллекттин ошо суроо талабы. Жасалма интеллект электроэнергияны биз баягы нан жегендей эле жейт да, суу ичкендей эле ичет да. Анын ушуга батыш өлкөлөр, Сэм Альтман, Цукерберг жана башка ошо Кытайлар, ошол эле мисалы үчүн Илон Маск айтып атышат, канча электроэнергияны өндүрсөңөр дейт, ошонун баарын келечекте сатып алабыз дейт. Канча дата центр салсаңар, ошол дата центрлерден ошо микрочиптер, микропроцессорлор канча санариптик күчтү чыгарса, ошонун баарын жасалма интеллект жана роботторго керектейбиз дейт. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин өлкө электрикалык кувейтке айланып кетишине алдын ала ойлонсок, ушундай кандайдыр бир ойду жаратат да, ошо мүмкүнчүлүктү биздин өлкөгө берет. Мисалы үчүн GPT-3 сыяктуу чоң жасалма интеллект моделин үйрөтүү үчүн бир жылына дейт 1,1287 тераватт саат электроэнергиясы кетет да. 2025 жылы жасалма интеллект серверлери жылына 180-225 тераватт электроэнергиясын керектеши мүмкүн деп айтылып жатат. Салыштырсак, мисалы үчүн 180-222 тераватт саат бул Нидерланд же болбосо 120 тераватт саат же Аргентина 140 тераватт саат сыяктуу өлкөлөрдүн энергетика керектөөсүнө барабар да, ошол жылдык энергетика керектөөсүнө. Жапония мисалы үчүн 900 тераватт саат керек дейт да жылына. Бир жасалма интеллект суроо талабы 0,3 киловатт
саат энергияны сарптайт дейт. Бир эле суроо талап да, мисалы үчүн ошо GPT тиги муну айтып берчи, тигини айтып берчи деп, же болбосо DeepSeek деп ушуну жазсаңар, ушунун баарынан ошол эле Google мисалы үчүн. Google кадимки издөөдө 10 эсе көп жейт да ошол жасалма интеллект, электроэнергияны. Энергияны керектөөсү экспоненциалдуу түрдө өсүүдө. Мисалы үчүн бир айдын ичинде GPT 100 миллион керектөөчүнү пайда кылды да. Андан кийин дагы 2-3 айдын ичинде ошол 500 миллионго чейин ашып кетти анын керектөөчүлөрү. Ар бирөөсү компьютерден бирдемке деп жазат, сурайт. Ошонун аркасы менен анан аябай чоң энергия керектелет дүйнө жүзүндө. Болжол менен алганда алдыңкы жылдарда ошол жасалма интеллект серверлеринин энергетика керектөөсү 250 тераватт сааттан ашышы мүмкүн да. Жакынкы эле арада 2 жылда. Албетте дата центрлер ушинтип көрүнөт. Алар деген килейген баягы ошо бөлмөлөрдө аябай ылдыйкы температура кармалат, бир 18 градус сыяктуу, 15 градус сыяктуу. Анакта ошо рак деген ошо шкафтар турат. Рак деген шкафтарда баягы компьютердин ичинде турган микропроцессорлор, баягы видео карталар, Nvidia мисалы үчүн ошондуктан өтө байып кетти да. Ошондой турат. Алар деген ошо энергияны жейт, жана машиналык ойлонуу процесстерин камсыздайт. Анан роботтор да ишке кирип атат да. Мисалы үчүн 23-жылы 180-20 миллион керектөөчү робот сатылган деп айтылат. Бул баягы чаң соргуч роботтор, жардамчы роботтор жана башкалар. Базарда 2024-жылы 10 миллиард, ал эми 29-жылы 20 миллиард деңгээлине жетет деп эсептелинет. Northern Intelligence деген уюмдун баягы алдын алуусу боюнча. 2030-жылга чейин жылдык сатуулар 30-40 миллион бирдикке чейин жетиши мүмкүн. 2023-жылы мисалы үчүн 3,9 миллион өнөр жай робот орнотулган, сатылган. Жылдык сатуу ушул 550 миң бирдикти түзгөн да. Кескен өсүп атат, тез өсүп атат. 2028-жылга чейин жылдык жеткирүүлөр ушул 700 миң, 800 миң бирдикке чейин өсүшү мүмкүн. Ушул баягы өндүрүштүк роботтордун. Жалпы божомол эгерде баарын бириктирсек, 2030-жылы 155-200 миллион робот сатылышы мүмкүн деп Northern Intelligence айтат да. Бирок Илон Маск айтып атат, мен деген ар бир үйгө ушул Tesla ботто Optimus Prime, Optimus роботун киргизем дейт. Figa One-дагы америкалык стартап айтып атат, биз да ар бир үйгө ошол роботторду киргизебиз. Алардын жалпы саны 4,5 миллиард роботко чейин жетет дейт, алдыңкы 10 жылдыктын ичинде дейт да. 5 миллиард робот бул деген ар бир адамда, ар бир үй билет, бирден робот болот деген убадасын берип атышат бул. Ар бир робот заряддык станцияга муктаж, ал бир заряддык станция ар бир роботко кеминде дегенде 30 киловатт, 40 киловатт саат ошо энергияны бериш керек болуп калат да. Элестеткиле канча энергия дүйнө жүзүнө керек болуп калат. Ошондо роботтор азырдан баштап акырындап Кытайда мисалы үчүн массалык түрдө Xiaomi заводдорунда ошо түнү дагы иштейт экен, күнү түнү Byte, Xiaomi башка ошо Zikr заводдорунда иштеп баштаптыр да роботтор. Кээ бир заводдордо ошол толугу менен автоматташтырылгандыктан роботтор бүт жумуш жасагандыктан светсиз эле иштейт экен да. Мисалы свет кереги жок, роботтордо инфра кызыл мындай көрүүсү бар, албетте аларга свет кереги жок да. Нур кереги жок. Ошондой нерсе болуп атат, ал нерсе тез өрчүп атат. Бизде жакында Кыргызстанда ошол иштей турчу, үйгө кызмат кыла турчу жана ошо өндүрүштө иштей турчу роботторду көрөбүз. Ага 1-2 жылдай эле калды. Ошо мен да өзүм ошо бияка роботторду алып келсем иштетсемби деген ой пикирлерим бар да, пландарым бар. Жасалма интеллекттин электроэнергияга болгон суроо талабы дүйнөлүк энергетика системасы үчүн негизги чакырык болуп саналат азыркы күндө. Анан энергияны натыйжалуу колдонуу жана кайра жарылуучу энергиянын булактарынан өтүү бул тармактын келечектин өнүгүүсүн аныктаган негизги фактор болуп саналат. Ошондо мен айтарым, биздин Кыргызстандын потенциалыбыз 15 миллиард киловатт саат чыгарып атсак, дефицитибиз 2 миллиард киловатт саат болуп атса, биз деген жалпы ошо өлкөбүздөн 20-30 эс энергияны өндүрө алабыз. ГЭСтер аркылуу, күн батареялары аркылуу жана ошо геотермалдык электроэнергия аркылуу жана ретек деп коет, ошо радиоактивдик элементтердин колдонушу менен. Жылуулук муздактык ортосундагы кармаган термоэлектрикалык генераторлор дейт, тектер. Ошол термоэлектрикалык генераторлорду изилдесек, улар аябай арзан, анан аз электроэнергия берет, бирок көп көлөмдө жасалса, абдан акысыз ошол эле ысык сууктан эле, кыштан, күндөн эле, жайдан эле чоң энергия бере турчу технология да. Ушул бүт энергияларды колдонсок өлкөбүздөн
бизден бүт энергияны батыш өлкөлөргө сата алабыз. Бизге дата центрлерди орнотуп, бизде баягы ошол жасалма интеллекттердин мээлеринин бөлүктөрүн бул жерге жайгаштыра алабыз Кыргызстанга. Ошо азыртан баштап бир 40-30дан ашык дата центр Кыргызстанда иштейт. Алар көбүнчө баягы биткоин сыяктуу, майнинг сыяктуу иштерге арналат, бирок келечектеги ошо суроо бул роботтор жана жасалма интеллект. Эгерде ушуга келсек, биздин өлкө электрикалык Кувейтке айланат да. Эң баягы газ, нефть саткан араб өлкөсү Кувейт сыяктуу биз электрикалык Кувейт болуп калабыз. Бай өлкө болуп калабыз, электр энергияны сата турган жана жасалма интеллекттин ой жүгүртүү акылына ушундай кандайдыр бир электрикалык жана санариптик тейлөөлөрдү бере турчу өлкө катары. Ошол ага да бизнес план жазыш керек чоң. Эгерде ушул бизнес план жазууну үйрөнөйүн десеңиздер, бул QR код менен киргиле, үйрөнгүлө, жаман эмес болот. Билсеңер аябай жашоодо керек болот. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Каналды колдоп аткандарга чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.